Телефон шылуундары чабуул коюуда. Бүгүнкү күндөгү кеңири жайылган схемалар жана алардан коргонуунун жолдору. Телефон аркылуу алдамчылык аракеттери Кыргызстанда күч алууда. Ниети бузук адамдар барган сайын жаңы схемаларды ойлоп таап, күнүнө жүздөгөн абоненттерге чалып баргандай билдирүүлөрдү жиберип жатышат. Шылуундар ишенимдүү сүйлөп, кызматтык терминдерди колдонушат. Ал тургай өздөрүн мобилдик операторлордун же мамлекеттик органдардын кызматкерлери катары тааныштырышат. Алардын кайырмагына илинип калбаш үчүн популярдуу схемаларды билүү зарыл жана эң башкы эреже SMS менен келген кодду эч качан эч кимге бербеңиз. Биринчи, сим-картаңыздын мөөнөтүн узартыңыз. Акыркы убактагы эң көп кездешип жаткан схема. Абонентке О компаниясынан чалып жатканын айтып, сиздин номериңиздин мөөнөтү аяктап жатат деп эскертишет. Келишимдин мөөнөтүн узартыш үчүн SMS менен келген кодду айтууну суранышат. Чындыгында максат бир эле: номериңизге, банк тиркемелерине жана электрондук капчыгыңызга кирүүгө мүмкүндүк алуу. Буларды билишиңиз керек. Байланыш кызматтарына келишим мөөнөтсүз негизде түзүлөт. Эч нерсени узартуунун кереги жок. Маалыматтарды жеке өзүңүз гана жаңылай аласыз. Муну О тиркемесинен же О Story кеңселеринен аткара аласыз. Экинчиден, WhatsApp мессенджерин бузуп кирүү жана достордон келген билдирүүлөр. Шылуундар башкалардын WhatsApp аккаунтун бузуп кирип, андан жакындарыңыздан карызга акча сурап жазышат. Же болбосо балдардын сүрөт сынагында балаңызга добуш берүү өтүнүчүн шылтоосу менен күмөндүү шилтемелерди камтыган билдирүүлөрдү жиберишет. Бул шилтемелерге кирүү менен колдонуучулар аккаунтуна кирүү мүмкүнүгүнөн ажырап калышат. Жөнөкөй сыр сөздөр колдонулат. Кош факторлуу коргоо өчүрүлгөн натыйжа катары шылуундар сиздин досторуңуздун атынан аракетке өтөт. Кантип коргонуш керек? SMS менен келген коддорду эч качан бербеңиз. Күмөндүү шилтемелерге кирбеңиз. Кош факторлуу аутентификацияны күйгүзүп коюңуз. Растоолор, аккаунт 2 кадамдуу текшерүү. Эгер сизге досуңуз акча берип туруу өтүнүчү менен жазса, өзүңүз ага чалып, маалыматты тактаңыз. Үчүнчүдөн, фейк сатуучулар жана 70% арзандатуу. Интернет популярдуу. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Брендтердин жасалма ал тургай көк чамчыкка менен белгиленген баракчаларына толуп кетти. Чыныгы фотосүрөттөр, кызыктыра турган товарлар, бирок акчаңыз шылуундардын чөндөгүнө түшөт. Жасалма баракчаларды кантип аныктаса болот? Сайттын дарегин текшериңиз. Акча каражаттардын түздөн түз которбоңуз. Кургулган аянтчаларды гана пайдаланыңыз. Эгер сатуучу шаштыра турган болсо, анда бул тузак деп эсептей бериңиз. Төртүнчүдөн, ички иштер министрлигинен, каржы министрлигинен же Круптан чалып жатабыз. Эң коркунучтуу схема: сизге чалып, атыңызга кредит алынды же эсебиңиз текшерилип жатат деген билдирүүлөр айтылат. Акча каражаттарыңызды сактап калуу үчүн аларды коопсуз эсепке которуу турууну сунуштайт. Бир дагы мамлекеттик орган жарандарга мындай билдирүүлөр менен чалбайт. Сүйлөшүүнү дароо токтотуп, ведомствонун расмий байланыш борборуна чалып тактаңыз. Эгер шылуундардын тузагына түшүп калганыңызды аңдасаңыз, эмне кылышыңыз керек? Дароо банк карталарыңызды бөгөттөңүз. Байланыш операторуңузга жана банкыңызга бул тууралуу кабарлаңыз. Сыр сөздөрдү алмаштырыңыз. Эң башкысы, сөзгүчү аялуу деп эсептелген жакындарыңызга, ата-энеңизге, чоң ата, чоң энелериңизге, таята ата-энелериңизге эскертиңиз. Аларга шылуундардын кантип аракеттене турганы, алардан кантип коргонуш керек экендиги тууралуу айтып бериңиз. Ар бир маалыматты текшериңиз. Кызматтардан келген чалууларга ишенбеңиз жана эсиңизден чыгарбаңыз. Жеке маалыматтарыңызды коопсуздугу сиздин колуңузда. О абоненттери күмөндүү бардык учурлар тууралуу О колдоо кызматына 707 номери боюнча же компаниянын расмий каналдары аркылуу билдире алышат. WhatsApp же Telegram аркылуу О KG сайтындагы онлайн чатка, ошондой эле Facebook, Instagram,
Одноклассники, ВКонтакте, YouTube же Twitter социалдык тармактарынан жеке билдирүүлөрдү жазыңыз. Булак Супер KG. Диплом берем деген Жалал-Абад мамлекеттик университетинин окутуучусу алдамчылыкка шектелип кармалды. Манас шаарында Жалал-Абад мамлекеттик университетинин педагогикалык факультетинин окутуучусу системдүү түрдө алдамчылык кылууга шектелип кармалды. Бул тууралуу бүгүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалым болгондой, кармалган жаран кызматтык абалынан пайдаланып, абитуриенттерди адаштырып, сырттан окуу бөлүмүнө тапшыртып, андан соң экзамендерди ийгиликтүү тапшыртуу менен мамлекеттик үлгүдөгү диплом берем деп убада кылганы аныкталган. Кызмат көрсөтүүлөр үчүн алдамчы мезгили менен жабыр тарткандарды окуу акысын төлөө жана семестрлерди жабуу үчүн акча алып турган. Мекеменен билдиришкендей, учурда тергөө тарабынан кармалган окутуучунун акыркы 5 жыл ичинде жасаган ушул сыяктуу 50дөн ашык алдамчылык фактысы аныкталды. УКМКнын Жалал-Абад облусу боюнча башкармалыгынын жарандын иш аракетинен жабыркаган жарандар болсо 0322 5 60 49 жана 556 06 18 83 телефондору аркылуу кайрылууну суранат. Булак Супер KG. Бул өлкө бийлигин өлүм жазасын кайра киргизүүдөн баш тартууга чакырды. Бунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолькер Тюрк 20 октябрда Кыргызстандын өлүм жазасын кайра киргизүү аракеттерин дароо токтотууга чакырды. Ал мындай артка кайткан кадам эл аралык укуктун олуттуу бузулушу болорун эскертти. Кыргызстан 1998 жылы өлүм жазасын колдонууну токтоткон. Ал эми 2010 жылы өлкөнүн мыйзамдарына туруктуу түрдө тыюу салуу киргизилген. Бул чечим Кыргызстан адам укуктары жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакттын 2 факультативдик протоколун ратификациялаган соң кабыл алынган. Бул протоколго ылайык ага кол койгон мамлекеттер өлүм жазасын жоюу үчүн бардык зарыл чараларды көрүүгө милдеттүү. Бирок сентябрь айында Ысык көлдө 17 жаштагы Айсулуунун өлүмүнөн кийин Конституциянын 25 беренесине жаңы норма киргизүү сунушталган. Анда өлүм жазасы балдарды зордуктоо менен коштолгон адам өлтүрүү үчүн гана колдонулары жазылган. Бул сунуштар жакын апталарда референдумга коюлушу, ал эми эл колдоп берсе жогорку кеңешке жөнөтүлүшү күтүлүүдө. Жогорку комиссар Фолькер Тюрк бул тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди. Пакта жана 2 факультативдик протоколдо көрсөтүлгөн укуктар ошол мамлекеттин аймагында жашаган адамдарга берилген соң кандай негиз менен болбосун алар артка кайтарылбайт. Бир да сот система кынтыксыз эмес. Эгер өлүм жазасы кайтарылса, күнөөсүз адамдардын да мамлекет тарабынан өлтүрүлүшү мүмкүн. Кыргызстан көп жылдан бери өлүм жазасын жоюу боюнча дүйнөлүк оң багыттагы кеңири макулдашуунун бөлүгү болуп келген. Азыркы мыйзам чыгаруу демилгелери өлкөнүн буга чейин алган милдеттенмелерине, анын ичинде жакында Адам укуктары кеңешинде кабыл алынган 2 факультативдик протоколду колдоо резолюциясына каршы келет. Бунун маалыматына караганда бүгүнкү күндө 170 мамлекет өлүм жазасын мыйзам жүзүндө же иш жүзүндө жойгон же мораторий киргизген. Бийликтин өлүм жазасын кайтарууга жүйө катары келтирип жаткан кылмыштар чындыгында абдан коркунучтуу жана катаал. Бирок мындай учурларда адилет сот жүргүзүлүшү керек. Эч бир далил өлүм жазасы оор кылмыштарды азайта турганын көрсөтпөйт деп белгиледи Тюрк. Ал Кыргызстандын бийлигин өлүм жазасына байланыштуу сунуштардан баш тартууга, анын ордуна мыйзамдуулукту камсыздоого, жабыркагандарга адилет сотко жетүү мүмкүнчүлүгүн жана кенемте төлөнүшүн камсыз кылууга чакырды. Зомбулукка, анын ичинде жыныстык зомбулукка каршы күрөштө мамлекет жабыркагандардын кызыкчылыгына багытталган жетиштүү ресурстар менен камсыздалган жана натыйжалуу аракеттерди көрүшү керек деп жыйынтыктады жогорку комиссар. Буга чейин өзгөчө оор кылмыштар үчүн өлүм жазасын киргизүүнү сунуштаган демилге коомдук талкуунун жарандардын сунушу бөлүмүнө чыккан. Анда өлүм жазасын мыкаачылык менен киши өлтүргөндөргө, жашы жетелектердин өмүрүн кыйгандарга жана жыныстык мүнөздөгү зомбулук көрсөтүү менен адам өлтүргөндөргө колдонуу керектиги белгиленген. Ал арада өлкө башчысы Садыр Жапаров өлүм жазасын киргизүүнү караштыруу боюнча тапшырмасын койгону маалым болгон. Булак Супер KG.